Бишкектин мэри Азиз Сурахматов тарифтерди көтөрүүнү баштады. Азиз Сурахматов жетектеген Бишкек мэриясы муздак сууга болгон тарифтерди көтөрүүнү пландап, бааны жогорулатуу боюнча токтомдун долбоорун токуп Бишкек шаардык кеңешинин кароосуна жиберишти. Бишкек деген борбор 2010-жылы Данияр Үсөновдун өкмөтү тарифтерди көтөрөм деп, азыр Даниэль Уруцкий болуп дайынын таппай жүрөт. Азиз Сурахматов президенттин акеси Жусупбек Шариповдун кайын журту. Асыл баштан болсо эле тарифтерди көтөрө бересиңби? Сурахматов тургундар үчүн суунун тарифин -8-10 сомго, канализация үчүн 2 сом 30 тыйынга көтөрүүнү сунуштоодо. Бул көрсөткүч бюджеттик ишканаларга 9-10 сом жана 3 сомду түзмөкчү. Сурахматовдун мындай кадамы көпчүлүк шаар тургундарынан айрыкча эптеп-септеп пенсия алган, анысын коммуникациялык кызмат акылары менен дары-дармектерге араң жеткирип, өлбөстүктүн күнүн көрүп жаткан кары картаңдардын нааразычылыгын гана жаратышы бышык. Булак Назар Ньюс KG. Бул маалымат Адыл Акжул уулу YouTube каналынын көз карашын билдирбейт.